имущество, которое для сохранности. Ошол аткаруу боюнча ошол аткаруу барак түшкөн, ушул боюнча биз деген эч кандай бир басып алып бир кыйноо жок, эчтеке эме мындай бир басмачылык кылбай эле барып мыйзам чегинде ушуну сактап калалы, эч ким баягы тийбесин, коргоп калалы деп, опись, арест жанагы жазып камакка алалы деп эле барсак, ошо Осо Синегория жана башкалар бизди киргизбей койду, сот аткаруучуларды. Киргизбей коюп, biz ошону описать этип эле кайра өзүнө эле кайра карматмакпыз. Осо Синегория кайра бермекпиз охранага. Бул деген сохранность катары эле боло турган нерсе болчу. Башка эчтеке жок бул жерде. Калганда процесстер болуп атат. Ушу процесстер өтүп атат. Анан бул жерде көп маселе айтылып атат. Сиздер деген сот департамент болгондон кийин сот менен өкмөр келишимдер болуп атат. Сиздер ошо бир басымдык кылып же болбосо бир келишим, бир өзүнчө бир бири-бирине баягы кол каап болуп жардам кылып атат деген сөзбү? Андай болсо 2008-жылы эле алмакпыз да. Бизде ушунча эмне деген чечимдерди атмен кылып атат. Биз мына утуп келатып, мен пример катары эле айта алам, мына мисалы катары 2019-жылы районный соттагы, облустагы бизге чыгарган чечим. Бирок каршы жогорку сотко келгенде ал эки чечимди жокко чыгарып койгон. Биздин пользага болгон чечимдерди. Мына ушу жогорку сот жокко чыгарып койгон. Анткени бул жерде бир процессуалдык нарушениялар болгон. Ал жерден тиги бир Росинбанк кошо катышылбай калыптыр. Ал иш боюнча ошол боюнча бир эле основания боюнча бизге жокко чыгарып туруп кайра алды чүрүгө. Бул баягы өзүнүн эрежеси менен мыйзам чегинде бүт өзү соттун бир көз карандысыз менен келе атат каралып. Сот аткаруучу тарабынан токтом чыккан. Сиздер айтып атпайсызбы, барып сот аткаруучулар алып алмак депчи. Андай болгон эмес. Сот аткаруучу тарабынан токтом чыгып, принудительный порядка иштетилмек бул камсыздоо түрүндө. Ал токтомдун көчүрмөсү ошо Синегориянын өкүлүнө, Силантьевке, сот департаментинин өкүлүнө тапшырылгандан кийин гана маалымдалып, ошо пансионатка сот аткаруучу тарабынан комиссия түзүлүп барганбыз. Сот аткаруучунун тарабынан только ал жерден үй мүлк, пансионаттын мүлкүн, кыймылсыз мүлктөрүн гана карап, башка жакка кетип калбасын, бузуп кетпес үчүн гана опис жүрүп туруп, кайра эле ошо Синегорияга таштаганбыз. Синегория данный азыркы убакта да иштеп атат. Иштеп атышат. Сот системасынын тарабынан кысым да болгон жок, эчтеке болгон жок. Менин токтомумду прокуратура тарабынан протест берилди, бирок сот департаментинен ал протест четке кагылган.